Rahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden bütkül alamды жоқ жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң жана кичине күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган жана жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын Аллах Таала түп тамыр менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтиден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инналлаха ала кулли шейин кадир." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат. Аллах Таала кааласа барыдан дагы бар кылат. Аллах Таала кааласа бардыгын кайрадан жок кылат. Аллах Таала кимге кааласа уул берет. Аллах Таала кимге кааласа кыз берет. Эгер бербей койсо, анда колуңуздан эмне келет? Демек, Аллах сизге каалап уул берсе, же кыз берсе, анда эмне кылуу керек, урматтууган? Бүгүнкү күнү мына ушул туурасында сөз кылмакчыбыз. Албетте, Аллах Таала bir adamga keç beret, bir adamga erite beret, bir adamga jalan kız beret, bir adamga jalan uğul beret, bir adamga aralaştırıp beret, bir adamga eş nerse berbeyt. Albette bu Allah Taala'nın sınavısı. Emi makul, Allah sizge kaalap uğul berdi, je kız berdi, anda emne kılışınız gerek. Salt boyunca da uğul berse koyçuman kut bolsun degen sözünüz menen, je kız berse beşik bolsun, beken bolsun degen de sözünüz menen kalıverespi. Je negiziden ata-babamız aytıp kelgen ayaldı başından balаны жашынан деген сөздү бекем кармап, балаңызды тарбиялоого аракеттенесизби? Ушул туурасында бүгүн сөз кылмакчыбыз. Албетте, му'мин мусулман бул пайгамбардын сүннөтүн кармаган, бул өзүнүн ата-бабасынын салтын кармаган, албетте бул өзүнүн мамлекетине баш ийген, законго баш ийген бул инсан му'мин мусулман. Siz biz Peygamberin sünnetini albatta birinci orunga koyabız, andan keyin saltты koyabız, albatta zakondu da koyabız hurmatli. Kaçan zakon menen salt ekovi birigip turup sünnetke karşı kelbegen bolsa. Sünnetke karşı kelbegen bolsa hurmatli. Biz bardığını kılabız. Albatta saltqa karaganda sünnet jakşırak. Muzikaga karaganda Kur'an jakşırak. Bulardı mu'min musulman aytpasa dele bilet. Urmat tutugan kanday bolsa dagı eskeltүү katarında aytabız. Бүгүн күнү makul Allah sizge kalap uğul berdi. Kebir adam uğuldu kütüp oturat, kebir adam kızdı kütüp turat. Biroq urmat tugan ya Allah, Allah kimge uğul berse, demek uyuңuzga uğul kelgen bolsa, bul Allah Taala'nın nimetı sizge bergen bir belegi. Eğer kız berse anda düşünün Allah'ın sizge bergen rahmatı urmat tutugan. Uğul berse, kubansa, kız berse, kaygırsa, bu şeytan aleyhilananın sıfatı. Murdağı kafirlardan üp adatı. Uğuldu olsanız ışıncalı kubandınız, ayalınızı kötermelediniz, ağır nerse beleklerdi alıp gelip berdiniz. Kız bolsa kaygılanıp hiç kimge de kaytalbay uy aldınız. Bu kafirdin sıfatı. Bu Peygamberin zamanasındaki müşriklerden sıfatı hürmet tutulan. Oşantan mu'min musulmanın sıfatı ekoğuga teң birdi. Albatta kız bolsa kaytıp kubanıştırak. Emi Allah Taala har kimde arkanday sınaydı eken hürmet tutulan.
Siz biz Kırgızstan degen jerde жашап калыппыз, шүгүрчүлүк кылайлы. Албетте ушул эле кыргыздар, мен кыргызмын дегендер Памирде дагы жашап атат, урматтуу туган. Алар уулдан көрө кыз болсо ушунчалык кубанат экен. Менин үйүмө байлык келди депчи. Менин үйүмө байлык келди деп кубанат экен. Эми кандай болсо дагы Аллах Таала ар кимди ар кандай сынайт. Макул урматтуу туган, негизги сөзгө кайтабыз. Алла эми пайгамбар сүннөтү албетте уулду болдуңуз, кызды болдуңуз, эң биринчи эмне кылуу керек? Ысым, ага ат коюу керек. Уул балага эң жакшы хадисте келген аттар Абдуррахман, Абдурахим деген ат. Бирок алымдарыбыз, муфтилерибиз айткан, бүгүнкү күндө, бүгүнкү заманда ошол Абдуррахман, Абдурахим дегенди койбойлу, өзүнүн мамлекетинин атын койгону жакшыраак деген. Эмнеге? Анткени бүгүнкү адамдар динден бир канча алыстагандыгы себебинен Абдуррахман, Абдурахим деген аттардын кадырыга жетпей калган дейт. Акыйкат. Башка урматтуу. Ошондон бүгүнкү күндө аларды койгоңуз өтө жакшы, бирок койбой турган болсоңуз негизден бактыяр, ыктыяр деп эле коюп кое бериңиз. Боло берет. Макул? Эми кыз бала болсо дагы албетте китептерде келген Фатима, Захра, Зайнаб, Умму Кулсум, Хадижа, Айша койсоңуз боло берет. Бирок бул төрөлгөндөн кийин коюш шарт эмес. Мына анча күндөн кийин коюш деген шарты жок. Албетте мурунтан ата бабабыз айтып келген, төрөштөн алдың эле коюп койсоңуз дагы боло берет. Макул? Мен сафарга кетип баратам, эгер уул болсо мындай кой, кыз болсо мындай кой. Эгер мен келгенден кийин төрөлсө, анда өзүм коем. Боло берет. Төрөлүштөн алдын коюп койсоңуз да боло берет. Атты койдуңуз, эми урматтуу бала төрөлдү, эң биринчи эмне кылыш керек? Шариаттын өкүмү оң кулагына азан, сол кулагына камат айтыш керек, урматтуу туган. Төрөлдү сыраз баягы укөлдү сайыш керек эмес. Төрөлдү дегенде оң кулагына азан, сол кулагына камат айтыш керек, бала кыйналбашлыгы үчүн. Бала албетте энен ичинен бул дүйнөгө чыкты, эми эң биринчи эле уккан сөзү Аллахтын улуктугу болсун. Ошондон урматтуу мусулман бул азанды албетте өзүнүн атасы айтса эң жакшы, эң сонун. Биринчи орундагы атасы. Төрөлдү дегиче эле эмне кылды? Албетте бизде салт боюнча эле телефон чалып туруп сүйүнчүлөйбүз да. Сүннөт калып кетти. Сүннөт боюнча урматтуу, оң кулагына азан, сол кулагына камат айтылыш керек. Андан кийин салт сүйүнчүлөй бериң. Уулду болдум, кызды болдум, дуа кылып койгула. Боло берет. Салт, андан кийин закон, онан ошонун күбөлүгүн аласыз. Демек баш эткенбизби бардыгына? Баш ийебиз, урматтуу туган. Ойлоң, мусулман десе эле өзүнчө эле бир караңгылыкка кирип кеткен, караңгылыктан чыкпай калган. Жок, ар бир өзүнүн тартибинде. Эми менин айтарым, сиз урматтуу туган үйлөндүңүз, ата болдуңуз, азанды үйрөнүп коюңчу. Сизден сураныч, мен сизге суранып айтам, азандын сөздөрүнү жаттап алыңчы. Оң кулагына азан, сол кулагына камат. О камат эле ошол эле сөз, урматтуу туган. Ошого дагы эми бир молдону сүдүрөп чакырсам келбей койду, булар байларга барат, бизге окшогонду карабайт. Тооба кылдым мен. Адам баласы сүйлөсө сөз экен да. Кыйналган учурда эле ошол керек сизге. Башка учурда ошону өзүңүз жаттап коюңчу. Ар бир мусулман азанды билбесеңиз өлгөн экенсиз, а? Ошону жаттап албасаңыз, туура сыйладыңыз, урматтадыңыз, урматтуу туган. Бирок сыйлай турган, урматтай турган жер толтура молдону. Толтура. Балалы болгондо эми чакырдыңыз, келбей калды. Анын дагы иши толтура. Анын дагы тириги толтура. Эми ал атайын жумушун таштап Аллаху акбар, Аллаху акбар, камат деп коюп, эми кетиш керек да, иш бүттү, жумуш бүттү депчи. Эми молда дагы ойлонот, сиз дагы ойлоносуз. Акыйкат сөз. Бир заманда, бир доордо жашап атабыз. Жашмын айта берем. Макул? Акыйкат сөз. Айткан молда дагы ойлонот. Бу береби, бербейби? Айтып бүткөндөн кийин сиз дагы ойлоносуз. Канча берсем ыраазы болобу, болбойбу? Бардыгыбыздын жүрөгүбүздө бул дүйнө бар. Бериши менен колго мындай карматтыңыз, көрүшүп туруп эле болду. Ал сизден узашы менен сразу чыгарып карайт да аны. Сразу чыгарып карайт. Түшүндү? Көбүрөөк болсо талтаңдап жөнөйт. Машалла, дагы балалы болсо мен келемин деп. Азыраак болгон болсо болду. Экинчи телефонуңду дагы көтөрбөйт да. Ошондон көрө урматтууган бардыгыбыз мусулманбыз. Ар бир мусулмандын жүрөгүндө болуш керек азан. Азан бул жөнөкөй сөз эмес. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Алла улук, Алла улук. Балаңызга өзүңүз айтып атасыз да. Тарбия башталды, урматтуу туган. Атаңдан, энеңден жөнүнө себепчи болдук биз.
Түнде жөн жатпай эле. Анан сен келип калдың. Эми сени жараткан ушундай бул дүйнөгө алып келген Алла улук. Күбөлүк беремин, бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Толугу менен балаңыздын кулагына угузуңуз. Макул, эми пайгамбардын сүннөтү урматтаган балага эң биринчи эмчек эмес, курманы чайнап туруп, ошону оозуга салып коюштук. Эң биринчи эмчек эмес, урматтуу туган, курманы жакшылап чайнап туруп, эмне кыласыз? Ошонун оозуга салып коесуз. Албетте урматтуу туган, мурунтан элибиз атабыз эң аксакалдардын, үлгүлүү аксакалдардын, чүнтө көчөдө уруп жүргөндөрдүн эмес. Үлгүлүү аксакал, илимдүүлөрдүн мурунтан чайнатып алып туруп, сактап жүргөн. Ошондон кийин баласына эң биринчи оозанткан. Оозуга тамызган. Андан кийин сүт бере турган болсо, урматтуу туган, бул сүннөткө ылайыктуу болот. Эми бала төрөлдү. Я Алла, бала төрөлгөндөн кийин урматтуу туган, 7-нчи күнү акыйка деген маселе ушул. 7-нчи күнү койду союшлук. Уул болсо 2 кой союш сүннөт, кыз болсо 1 кой союшлук сүннөт. Бул ошол балаңыздын сиз үмүт кылып балалуу болсом күтүп жүргөн балаңыздын келечекте тарбиялуу жакшы чоңоюшуна гана себеп. Аны союшлук деле айткан акыйка деп, түшүндү? Аны бирөөгө берип дагын молдону чакыртыштыңыз шарт эмес. Кааласаңыз жакын туугандарыңызды чакырыңыз. Кааласаңыз, каалабайсызбы, чакырбай эле коюңуз. Болду, акыйкадан халадыңызга тыгып алып туруп өзүңүз жеп жата бериң. Эч кандай күнөө эмес. Бул жерде эң негизгиси мууздашылык. Койду мууздадыңыз, болду. Ушул баламдын акыйкасы деп аташлык. Муну кыргыз мурунтан жентек деп келген. Жентек той бериптир деп. Анан мен өзүм билем, биз кичинебиз учурда жентекке жалаң гана аялдар барат эле. Үйдө эң кичинеси менмин. Үйдө 6 тууганбыз, балдар эң кичинеси менмин. Энем жөнөгөндө ээрчип алсам уят. Бул жентек, ага жалаң аялдар барат дейт. Эркек барчу эмес эле. Бирок бүгүнкү күнү урматтуу ушундай болду, эркек аял айырмасы жок болуп калдык. Эч нерсе эмес, салтка ылайыктуу. Бирок китепте келгени ошол жентекке аялдарды көбүрөөк чакырып, көбүрөөк этти аялдарга берсе жакшы болот деп келген. Көбүрөөк этти аялдарга берсин, эркектерге уча, анан кешик бир нерселер тартып бербей, ошонун көпчүлүгүнү аялдарга берсин. Эмнеге? Аны дагы төрөгөнгө кызыктыруу максат. Ал дагы айтсын, мен дагы төрөп ушинтип берейин. Төрөсө ушундай болот турбайбы? Ал төрөгөнгө сүйүнсүн. Бул эркекти чакырып койдум бүтүндөй берсең дагы бул төрөбөйт бул. Ошондуктан аялдарга көбүрөөк берсин деген. Аялдар жесин. 7-нчи күнү сүннөтү ошол. Болбой калды, анда 14-нчи күнү. Анда дагы шартыңыз болбой калды, анда 21-нчи күнү. Анда дагы болбой калды, анда урматтаган кийин кайсыл учурда шартыңыз бар, ошону төрөлгөн күндөн баштап эсептеп туруп, 7-нчи күнгө туурлап туруп, андан муздап союп коюңуз. Эми акыйка кылганда койдун канынын чыгышлыгы менен урматтаган шайтан алейхи лананын эмне кылат? Балага азгыруу, васваса кылышыңдан ал бала тынч уктай турган болот. Көп ыйлабай турган болот. Ал келечекте эртерээк баса турган болот. Ал келечекте тили дагы эртерээк сүйлөп, ата энесине баш ие турган болот. Эми шартыңыз бар болуп туруп, сүннөткө аткарбай койдуңуз, койду муздабай койдуңуз, анда келечекте балаңыз тоң моюн болсо, сизге баш ийбесе, балаңыз көп ыйлай турган болсо, анда аялыңыздан көрбөң, сен чымчып атасың, жакшы карабай атасың. Өзүңүздөн көрүңүз. Макул? Анда өзүңүздөн көрүңүз. Я Алла, албетте бул туурасында негизден айтып бере турган болсок өсө көп. Акырында өзүбүздүн Арчабештеги устазыбыз Гулам Расул деген устазыбыз бар. Бул китепти кыргызчага которуп, бизге даяр кылып жазып койгон. Акыйка деп туруп жазылып турат китеп. Ошону алып алып туруп, өзүңүз дагы окусаңыз, аялыңызга дагы окусаңыз өтө жакшы болот. Келечекте кыздуу болосуз, уулдуу болосуз, неберелүү болосуз, чеберелүү болосуз. Аларга дагы окутуп койсоңуз, алар билсин эмне үчүн мындай машакат болуп атат. Эмне үчүн мындай муздалып атат. Урматтуу тууган, албетте бул бизде эми көпчүлүгүбүз эмнеге айтып атабыз? Көпчүлүгүбүз аялдын 40 чыкмайынча жүрө берет да. Ага чейин бала ыйлайт, жакшы уктабайт, кыйналат, демди асырып койсомбу чочуп атат. Албетте бул балага кыйын.
Ал 40-тыгы чыгыш үчүн ал баялга тиешеби эмес, аялдын намаз окушуна тиешелүү ал. 40 чыксын дегенде. Себеби бала төрөлгөндөн кийин эң көп 40 күн этек киркелет. Нифас кан деп коет аны. Ошол бул аялга тийиштүү. Албетте эркек аял экөөгө тийиштүү. Аялдын өзү эле намаз окуп ибадатты башташлыкка, эркек аял экөө шариат ишини башташлыкка. Ошого тийиштүү. Ошого чейин ага жакындаганга, кошулганга болбойт. Ал дагы намаз окубайт, ал орозо дагы кармабайт. Орозо фарыз келип калган болсо дагы. Кийин фарызыны, орозонун карзыны тутуп берет, бирок намазды окубайт. Аялдарга жеңилдик. Намаздын казасын окубайт. Чүнтү ошондон аялдардын акылы дагы кыска, дини дагы кыска деген ушул жерден. Эркектердики андай эмес. Макул. Эми урматтуу тууган, албетте баланын ошол не кылат 7-чи күнү чачы дагы алынат. Канчалык чачы бар, ошол алынат, ошол чачыны алып туруп таразага коесуз, канча грамм чыкты. Ошонча грамм күмүштү садака кыласыз жакын тууганыңызга. Макул? Кимге эмес, жакын тууганыңызга. Дагы эле ушуларга эмес, молдорго эмес. Жакын тууганыңызга. Шарты ал кедей болсун. Эгер күмүштүн өзүн кылбасаңыз, ошончолук күмүштүн баасы канча болот? Канча турат? Ошону садака кыласыз. Бул балаңыздын эртерээк басып, жакшы уктап, эртерээк чоңоюшуна, эртерээк тили чыгышына себеп. Албетте бизде салтыбыз бар, тушоо кести деген. Бул шариатта жок. Чүнтү? Тушоо кести кылсаң баса албай калат экен, анан ошону кылып койсоң жакшы басат экен. Эгер баса албай калса, мен баса албай калмакмын. Бизде өзгөчө Баткендин Карабак айылында мындай нерсе жок. Бардыгы нормально басып жүрөт. Анан талтаңдап жыгылып, анан кайра туруп баскандарын көрө элекпиз. Ошондон кайсы нерсеге шариат көрсөткөн болсо, ошону кылсаңыз урматтуу тууган, өзүңүзгө дагы пайда, балаңызга дагы пайда, үй бүлөңүзгө дагы пайда. Шариат көрсөтпөгөн нерсени кылдыңызбы, эми зыян боло берет. Тушоо кести биринчи жүгүрүп келгенге канча беребиз? Онан кийинкиге кимдер жүгүрүп келди? Кудаларбы, буларбы? Ызычуу, жаңжал, тополоң. Мына ал жүгүрүп келди, биринчи сен ал жака тартып койдуң. Ошол жерде эле уруш жаңжал. Көрүп жүрөбүз. Ошол жерде таарынмай, мен атайын чуркасам ушундай кылбай койду. Ошондон шариат кайсы нерсени көрсөткөн, пайгамбар саллаллаху кандай кылып өткөн, ошону кыла турган болсок, өзүбүзгө дагы, балабызга дагы пайда. Ушул китепти, Акыйка деген китепти устазыбыз экөөбүз жазганбыз, жардам берип ал жак бул жагын жазышып жаткан учурда, устазым Гулам Расул устаз айтып берди, бир себеби ушул болса керек деп элечи. Сиражидин деген устазыбыз бар, албетте Кыргызстанга көп мээнетин кылган, дават журасында Сиражидин устазыбыз, ал менин устазым болот. Ошол Гулам Расул экөөбү тага жээн, тайке жээн экөөбү. Эми Гулам Расул устаз жээни болот, Сиражидин тайке болот. Ошол айтат, ошол Сиражидин устазыбыздын 2 баласы бар, Абабакыр, анан дагы бирөөсү ким? Абдурахман Абабакыр деген. Абдурахманы чоң баласы, Абабакыры кичине баласы. Бирок кичинеси чоңду оңой эле алдап коет да. Ол бечара колун салып алып жүрө эле, тили алы чыкпайт да. Сүйлөй элек. Колун салып. О кичинеси тым эле тытып салат. Бир сүйлөсө токтото албайсың. Анан наргысын туй деп тургузуп коет да, болду. Өзү барып жей турган жеп, шоколад менен нерсени жеп алып, шат келип бас эми кетип алып кете берет. Бир өзүн чыкпай турат. Ошону устаз өзү айткан экен, ошол чоң баласында окуду жаңы бүтүп келгендиктен кысасы шарт жок болуп, акыйка кыла албай калган экен. Кичинесиге келгенде шарт болуп акыйка кылган, ошонун пайдасы ушунчалык тең келди. Муну өзүмдүн жашоомда көрдүм атаган, бул жакта бир эжебиз бар эле, анын баласыны, эркек бала көргөнбүз, жашообузда турмушта көрдүк, үлгү болуш үчүн. Я Алла, эркек бала, төрөлгөн эркек, бирок чоңойду, кыз болуп чоңоюп калды да. Кыз болуп чоңоюп калды. Көрүп туруп, оны эч ким эркек дебейт. Чачты өстүргөн ушунан, шампундап тым эле чачын сонун кылып караганда, кыздан дагы жакшы караган. Эмтүстү кылып, кыздардын бүтүндөй кийимини кийип алган, көргөн адам ошого көз кыскысы келе берет да. Суктанып элечи. Энеси бечара канча дуа кылды, канча алды, өтпөйт.
Сүйлөгөндө подружкаларым деп сүйлөйт. Досторум дебейт. Мен подружкаман антип, бана мынтип колдорум багып кыймылдатып эле бир нерсе кылыпчы. Жанында туруп уялып кетесиң өзүң. Ошого бечара дуа кылып уйлап жүрүп, мен ушунун акыйкасын кылбай калган деп чоң бала 20га кирип калды. Кылбай калган деп туруп, базарга бардык, экөөбүз койду алып атайын акыйкасыга деп. Ошол жерде муздап туруп андан кийин этини берип салды садака кылып. Балким себеби ушул, балким энесинин дуасы. Мына ушундан көп өтпөй эле чачын алды, кыздардын кийимини чечти, кылыгын өзгөрттү, костюм кийди да. Эми мына ким калды? Эркектин сыфаты, чыныгы эркек болуп калды. Бирок мурда көргөн кошундан карап туруп, ана кызды карай, эркекче кийинип алыптыр дейт экен да. Ана кызды карай, эркекче кийинип алыптыр депчи. Пайдасы ушунчалык деңгээлде урматтуу тууган. Бул жөнөкөй эле нерсе эмес. Макул, демек айттык, ат коюшубуз керек экен. Андан кийин эмне кылабыз? Чачын алабыз, 7-нчи күнү садака беребиз, 7-нчи күнү муздайбыз. Анан аны дагы садака беребиз. Кааласаңыз өзүңүз жейсиз. Мындай эч кандай шарт эмес, бирок айтыла турган нерсе, аялдарга этини көбүрөөк бериңиз. Аялдар бүгүн төрөсүн. Бүгүн күнү ушунчалык деңгээлде Алла өзү кечирсин доктурларыбызды төрөбөгөндүккө таргып берет. Төрөбөгөнгө даават кылат да. Болду, эми сактанып ал. Келсең мен өзүм спираль коюп берем. Көөңө айт, кыйын бекен? Кыйын экен, Эми мындай кылсам, андай кылам. Болду, эми мээңизди ошол жеп атат да, спираль койдурайлы, анандай кылайлы, манандай кылайлы. Неге? Көбөйүп кетсе кантип карайбыз, кантип тарбиялайбыз? Аллах Субхана Таала Куранда өзү айткан, силер кедейликтен коркуп балдарыңарды өлтүрбөгүлө. Биз балдарыңарга дагы, силерге дагы рызкыны биз өзүбүз беребиз деген Аллах Таала. Албетте, бүгүнкү күнү бир нерсе дишке дагы коркуп калдым да, рызкыны Алла Таала берет экенго жата бер. Жата бер эмес, иште. Алла Таала ден соолукту дагы берди. Кесип кылыштыкты адал кылды, кесип кыл деди. Аракет кыл, бир аз эле аракет кылсаң, берекет Аллах Тааладан. Берүүчү Аллах Таала. Ана молдеке айтты рызкыны берет деди го, мына ке отуруп бер дуа кылып эле. Жок, урматтуу тууган. Тура, дуаны кыл, ишти дагы кыл. Алмаппыш өзүм атыш, андай өлүп кетсе болбойт, урматтуу тууган. Эч качан түшпөйт. Ошондуктан ар бирөөбүз бул нерседен коркпостон, машалла. Бүгүнкү күнү президентибизге да рахмат, мамлекетибизге дагы 7ден кийин эле баатирене кылып чыгарып берип калды. 7-өнү төрөсө эле баатирене. Бизде 12-н төрөгөн аялдар бар, баатирене боло элек. Каарып кетти бечара. Зардалы деген жерде укканыбыз барды өзү. Ал жерде больница жок. Ал жерде поликлиника жок. Ошол жерде эле көбөйүп атат адамдар. Төрөтөсө паланчын кемпиринен айтып келди, ошол келип эле киндигини кыркып туруп эле болду, ошол менен эле бүттү. Свет жок, эң кызыктуусу. Ушул заманда свет жок. Таза адамдар, көздөрү дагы таза, кулактары дагы таза, аксакалдар ошол жерде дей. Көрүп туруп көзүң күйөт. Кечке киргенде сен фонарьны жандырбасаң жолуң таппайсың. Аксакал колундай кылат, урган бойдон кетип атат. Көздү алган ушул нерсеге урматтуу тууган, кулакты алган мунулар экен тыгып алганбыз. Таптаза эч нерсе жок, урматтуу тууган. Демек, бардыгын берүүчү Аллах Таала. Макул, ал бизден эмес, кандай болот ойлонбу ал жагына. Аракет кыл, эми акырынларында урматтуу тууган, тамаша катарында албетте бирөөсү бир аксакал коюну базарга апарып сатып келейин деп коюн алып чыккан экен, бир жигит балалуу болуп, балама акыйка кылайын деп барып семизирээк кой алайын депчи. Издеп муну караса кой өтө семиз экен. Аксакал, коюңуз семизби же боозбу? Негизи семиз эле, билбейм анан боозбу, бооз эмеспи. Канчага бересиз? 3-чага берем. Негизи семизби? О, семиз. Бооз эмеспи? Мен муздашым керек. Билбейм. Макул, карап көрөм, көрүп андай таппай, кайра эле келип туруп, аксакал, бооз эмеспи? Ой, билбейм. Ушунчага бересизби? Берем. Бирок гарантия бере аласызбы бооз эмес деп? Ой, тоба акыл деме балам. Азыр ыштан кийгендер бооз болуп калып атат. Бул ыштан кийбесе, мен каяктан билем, каяктан сага гарантия берем. Бул ыштан кийбесе, бойна болуп калдыбы, болбой калдыбы, мен каяктан билем муну? Мен сага гарантия бере албайм депчи.
Albatta urmatlı tuğan garantiya bere albayбыз. Albatta balabыз өзүнө чоңойгондо кандай чоңоет, бирок кандай болсо дагы биз шариатта сүннөттө көрсөтүлгөн тартибине кыла беребиз. Макулбу? Бардыгыбыз үмүтүм бар, үмүтүбүз бар да, балам жакшы чоңойсо, аалым болсо, каары болсо, илимдүү болсо. Бирок ушундай эле кылсаң, биз гарантия бере албайбыз. Акыйка кылып, анда кылып садака кылсаң, анан балаң каары болот, аалым болот, мындай болот деп гарантия бере албайбыз албетте. Бирок сүннөттө кыла беребиз, урматтаган, эртең балаңыз башка болуп калса, анан келбең. Сен мен антип айттың да ошондо дагы балам анандай болду го. Биз ал жагына гарантия бере албайбыз, урматтаган, албетте ата энеден. Жакшы дуа кылып пайгамбарыбыз айткан, ата эненин баласына кылган дуасы пайгамбардын үммөтүнө кылган дуасындай кабыл болот деген. Кабыл болот. Андыктан сиз өзүңүз таза болуңуз, аялыңыз таза болсун, бекем дуа кылыңыз, намаз окуңуз, анан ортодогулар таза болот. Сиз өзүңүз таза болбосо анда жок. Албетте бирөөдөн өтө таң калыштуу сөз уктум. Баласыны мектепке жөнөсө качып кетет, окубайт, барбайт, кечигип барат, ошондо öğrenген мугалими кайра арызданып келе берет. Балаң антип атат, балаң мынтип атат, балаң тажап кеткенден кийин айттым дейт. Эже, бул бала мен алкаш болуп жүргөндөгү төрөлгөн бала. Мен эч нерсе дей албайм буга. Кудайга шүгүр азыр динге келип дават кылып сакалын койгон, айтат, бул мен алкаш болуп жүргөндө төрөлгөн бала. Мен эч нерсе дей албайм. Кааласаңар окуткула, болсом чыгара бергиле. Мен тилим өтпөйт буга. Акыйкатта урматтуу тууган, мына ошон нерсе бар. Ошондуктан эмне кылайлы? Ар бирөөбүз дуа кылайлы, Алла бардыгыбызга уул, кыз берсин, урматтаган, аны жакшы тарбиялап, жакшы жерге берели. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде 3 кызы болуп, аны дин менен жакшы тарбиялап, жакшы жерге бере турган болсо, ал адамдын бейишке кириши важип деген, урматтаган. Сөзсүз киресиз, бейишке кирбесеңиз эми күнөөкөр болосуз да. Бейишке киришиңиз керек. Сахабалар сурады, экөө болсочу? Пайгамбарыбыз айтты, экөө болсо дагы. Бирөө болсочу деп сураганга уялышты да. Уну дагы ар бирден сурай берет депчи. Эгер кээ бир сахабалар айтат, эгер сураганда пайгамбарыбыз аны дагы айтмак дейт. Кыз балага ушунчалык деңгээлде берилген, албетте анын машакаты көп, бирок ошого жараша сыйлыгы дагы бар. Эркек балага бир дагы хадис айтылган эмес. 10 баланы жакшы тарбиялап мен кылсаң бешикке кирет важип. Жок, 20 балага дагы келген эмес. Мына ошондон урматтуу тууган, Алла кимге берсе, эмне кылайлы? Шүгүрчүлүк кылайлы, тарбиялайлы. Берелекпи, анда үмүттү үзбөйлү. Макул. Үмүттү эч качан үзбөңүз, урматтуу тууган. 80ге, 90га чыкканда дагы Алла таала берип калышы мүмкүн. Алла бул кудуреттүү зат. Аллах таала сыноочу зат. Аллах хасуана таала эч качан шашпайт. Албетте пенде ушундай экенбиз, шашкалактай берет экенбиз да. Болбойт деп болгондон кийин болуп алды, көбөйүп кетти деп дагы кыйналат экенбиз. Биринчиден болбойт дейбиз, экинчиден болуп калса көбөйүп кетти дейбиз, спираль койдурап эмне кылабыз? Кандай болсо дагы урматтуу тууган, ар бирөөбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн, сахабалар кылганды кыла турган болсок, өзүбүз дагы кыйналбайбыз, үй бүлөбүз дагы кыйналбайт, келечекте балдарыбыз дагы кыйналбайт. Аллах таала бардыгыбызга ушундай пайгамбардын сүннөтүн толук аткарып жашаганга мүмкүнчүлүк берсин. Андан кийин урматтуу тууган, бүгүнкү суроо негизден шариаттан сырткары эле шайлоо келе жатат. Биз ал туурасында мананы шайла, муну шайла деп эч кимди айтканга укугубуз жок. Болсо дагы мен айтпаймын. Түшүндүңбү? Сен мага жакшы деп көрүнгөн адам сизге жаман болушу мүмкүн. Мага кайра манда подкат кылган адам сизди келгенде тааныбайм деп коюшу мүмкүн. Сизге сонун болгон адам меникиде уруу ойнобойм деп коюшу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу тууган, өзүңүз карап туруп, кимди шайлайсыз, өзүңүз шайлаң. Албетте ыймандуу, динге күйө турган, айткан сөзгө амал кыла турган адамдар болсун. Бирок акча өтөт, алайлуу албайлуу деп айтпайсызбы? Албаң. Макулбу? Сиз өзүңүздү ал нерсеге теңебеңсиз. Мана 100 000 берди, анан белге таркатасыңбы, таркатпайсыңбы, кыскасы адамдарды айт деди, анан беремби же өзүмө алып кала беремби? Албаң. Иштейсизби, машалла, аннык ошол адам динге кызмат кылабы, ошол адам Кыргызстан эл үчүн күйүп береби, анда сиз ошол үчүн күйүп кичине иштеп коюңуз. Кичине салымыңызды кошуп коюңуз ошол үчүн. Жок, ол эптөө эле болуп алса, сизди тааныбай калабы, бергенин акыңды ошондо эле дейби, андай боло турган болсо азыртан деп ал жака карабаң. Макулбу? 1000 сом беле, 100 000 бере, акчасын албаңыз. Бул сиздин албетте урматтуу тууган, мойнуңуздагы карыз, мойнуңуздагы милдет, барып шайлоого барып коюңуз. Туугандарыбыз бар, шайлоого барбоо арам дегендерчи. Жок, биз ахли сүнна вал жамаат, имам Матуридинин акидасы, имам Азам мазхабындагылар жок шайлайбыз.
Siz oradan barba degenin bilen başka bir şaylap koyat anıç. Oşondan sizge ılayıktууsu kimisi var, anı şaylaңыз, barыңız, katışыңız toluğu menen. Birok siz özüңüzdün doğuşuңuzdu satpaң. Oşol satıp berip algan akçаңыз siz üçün ırmatı tuğan, bul kıyamatta azap. Oşol 1000 somuңuz sizde 40 günge duаңыз kabul boluşuna keçiktiret. Kança beda 40 gün emi keçigesiz. 40 gün ıylaysız ırmatı tuğan. Karalbay kalat. Oşonduktan ırmatı tuğanlar bir el, bir jer, dua kılaylı albatte çoğdor şaylanganlar al biz kanca taza olsak oşonça taza keledi. Biz kança taza emes bolsak oşonça taza emesler keledi. Alarda ayıp yok. Makul bu. Albatte bizde arbez özüzge alayıldagın toluk kimisi layıktı bolsa oşunday anan kayra çalıp suray berben akça ber otat ala vereyim bi jönne koy deyim bi öz ap kep taşlap ketip termen jokta ayalım alıp alıptır aytıp koy oşonu үйüңө ayalın kanday sensiz biröden akça alat makul mına oşolordu aytıp dur hurmat tuğan toluk dua kılaylı ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alamin ya Rabbi aytılgan sözlerge amal kılışka toluk jardan bergin ya Allah'ım bütkül musulmandарды tin minetine kabul kılgın bütkül musulmandardın ortasına akıl estü öңü tüstü din minetine kıla turgan özüңdün ırazıçılığına jete turgan ata enesini urmattap sıylagan alim kari salih uul kızdardı bergin ya Allah'ım jana Allah'ım kelечекке bizin üstübüzgө jakşı başçılardı din menetini kılgan, özüңdün ökümünden korka turgan, jakşı başçılarыбызды bergin. Surasaң beremin degen ubadaң бар. Özüң bergin, suraşты bilbey жаткан болсак, Allah'ın tarbiya kılgın. Ya Allah'ım bir rahmetke ya Erhamer Rahim.